Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan sapar tartkandan soň Hazreti Ayşe radıyallahu anha kızıdan soradı. Peygamber aleyhisselam jasagan, men jasagan bir amal var mı dedi. Var dedi. Bazarda bir jööt var dedi. Oşoga күндө тамак алып барат эле dedi. Oşol tamaktan jasap ber dedi. Jasap alıp bardı. Barsa biri sokur eкен. Jööt. Erteң менен алып келип отургузуп коёт экен. Keçen peygamberimizni jamandayт экен. Күн батканча суранбайт. Кайырчылык кылбайт. Peygamber aleyhisselam jamandayт. Jaman sözlerin barını keçen süйлөш үчүн jaman sözler barıp uçuraştı birinci. Anam tamak berdi. Sana sokur suradı. Sen kimsin degende aytты. Күндө sizge birөө tamak alıp kelet эле го degende aytты. Жок dedi. Al kişinin kolu yumuşak ele dedi. İkincisi al maga tamakты çaynap beret ele men tişim жок dedi. Hazreti Abu Bakr radıyallahu anhu gözünden jaş agıp aytты. Oşol dedi sen jamandap atkan adam ele dedi. 60 yaşında ele oşol kezde oşol jööt. Aytты Allah maga uşunça ömür bergiliň, ömürümdün akırınaça men oşol zatty alkışlap öteýin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin jasagan muamelesi, kuluk münözü жүрөгүндөгү бүткүл insanlarga жакшылык каалагандыктан эле. Эгер биз бардык адамдарды жакшы көрсөк, анда бирөөдүн сизди капа кылганынан капа болбойсуз. Эмне үчүн? Апа баласын жакшы көрөт. Баласы үстүнө зара кылып койсо дагы баласынан капа болбойт. Эмне үчүн? Жакшы көрөт да. Кошунан баласы келип зара кылып койсо ага сүйлөнөт. Эмне үчүн? Аны жакшы көрбөйт. Ошон үчүн биз musulmandardın bardığın жақсы көрүшүбүз керек болгондо. Жақсы ой ойлоп, жақсы көрүп. Капа болуш барго тарыныш. Бул адамдын сыфаты эмес өзү. Бул эшектин сыфаты өзү. Эшек башка жаныбарлар кээде жылмаят, кээде күлөт. Бирок эшек жалгыз ушундай жаныбар өмүрү разы болбойт да. Бул өмүр бою наразы да, капа. İnsanın sıfatı je şükür kılat, je sabır kılat da. Allah kişine jеңилдик berse alhamdulillah. Allah sınov berdi, sabır jasayt. Sabır kılışı ne degen? Ana arızdanbayt, aytpayt hiç kimge. Ayub aleyhisselam bir arızdandı o. Peygamberler arızdangan emez. Oşoga insanda je sabır bolot, je şükür bolot. Sabır je şükür jok insanda ne bolot? Janagындай kapa bolot, tarınat, narazı bolot. Ошондуктан биз тагдырга ишенбеген инсан Аллахтан коркпогон инсан. Тагдырга ишенбеген Аллахтан коркпогон инсан кыжалат болот. Bir ahval boldu. Tagdir da ушундай экен. Болду, мындан качып кутулмай жок. Экинчиси bir күнөө кылып койгондо Алладан коркуш керек. Ошондуктан туугандар, ар бирибиз өзүнүн иманыбызга мээнет кылалы. Allah bu dünyada жашоого вакыт берди. 20 жыл, 50 жыл, 70 жыл. Ошол жылда, ошол өмүрдө иманыбызга мээнет, ахлагыбызга мээнет. Намаз, орозо, закат, ажылыкты иншалла эл катары агым менен бирге жасай беребиз. Бирок мээнет кыла турган нерсе үчүн. Эми кантип мээнет жасайбыз? Караңыз, мен өзүмдүн оюмдун, ахлагымды оңдош үчүн караңыз, ахлакты түшүндүрүп бердим. Аллах жараткан дене мүчөгө Алланын өкүмүн алып келүү. Машыгамын. Азырттан баштап машыгам, мына мен жарым саатка чейин эч ким тууралуу жаман ойлобойм. Жарым сааттан кийин бирөөдү кокусунан көрүп калып жаман ойлодум да, бул ким бул? Андан соң кайра ниет кылам, болду мен азырттан баштап баары тууралуу жакшы ойлойм, жакшы эле ойлойм. Андан көзүбүздү контрол кылабыз анан. Көздүкү кыйын. 5 мүнөтчө жерди карап жүрдүм, кокусунан карап алдык анан. Жагып калды эле көбүрөөк карап алдык анан. Кайра ниет кылабыз, болду мен көзүм сактайм деп, көзүм сактайм деп. Мен bir алым кишиден уккамын, 18 жылда көзүмдү толук жерге карай турган кылдым дейт. 18 жылда. Ал кезге көзү баягы неме тага турган ачкисинин немеси -16 эле да. Биздин устаз Шейх Jamil rahmatullah alayhi aytат, 18 жылда көзүм жерден башканы карабай турган болду. Ал кезде көрбөй калган да. 60'ка 60'tan ашып калды. Ошого үчүн эмне кылабыз? Ниет кылабыз. Мен бүгүн көзүм сактайм. Тилим сактайм. Кичине де тилди сакташ андан кыйыныраак. Бир аздан сүйлөп жүгөрөбүз.
ошентип ниет кылабыз, аракет жасайбыз, дуа кылабыз. Ниет кылабыз, аракет жасайбыз, дуа кылабыз. Бул азыркы ниет жарабайт. Азыр эми баарыбыз ниет кылып атабыз. Иншалла болуш керек. Күндө эртең менен ниет кылабыз. Мен бүгүн мына ойдон баштап туруп, бирөө тууралуу жаман ойлобойм, жаман карабайм, жаман сүйлөбөйм, жаман укпайм. Жүрөгүмдү 5 минут, эртең 6 минут, анан 7 минут ошентип 24 саатыбызды ошол ахлакка алып келели.